Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиевдин төрагалыгы алдында бүгүн 26 октябрда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кезектеги жыйыны өттү. Жыйында премьер-министр Айыл чарба министри Нурбек Мурашевдин ишмердүүлүгүн сынга алды. Сиз жакшы иштей албай жатасыз. 2 айдын ичинде мамлекеттик органдардын 6 кызматкер алмашты, деди Абылгазиев. Жана буга катарлаш эле өкмөт башчы каржы министри Адылбек Касымалиев менен анын орун басары Мирлан Байгончоковго да сөгүс жарыялап, мен каржы министрлигине айткым келет, уят болушу керек. 637 миллион бир жака кетип калды, деди өкмөт башчы. Бүгүн 26 октябрда Республика Ата журт фракциясынын отурумунда Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр менен соода саттык алакасындагы орчундуу маселелери көтөрүлдү. Кыргыз Республикасынын Евразиялык экономикалык биримдигиндеги мүчөлүгүнүн натыйжалуулугу жана ЭЭПке мүчө мамлекеттер менен соода саттык алакасындагы тоскоолдуктарды жоюу боюнча көрүлүп жаткан иш-чаралар тууралуу. Жыйындын алкагында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жеңил өнөр жай тармагында өсүү болгонун белгиледи. Жеңил өнөр жайында олуттуу өсүш байкалып турат. Бул продукциянын негизги керектөөчүлөрү Казакстан жана Россия болуп эсептелинет. Экономика министринин айтымында Кыргызстан бул биримдикке мүчө болгондон тарта ар тараптуу жеңилдиктер болуу менен бирге экономикалык өсүү болуп жатканын айтты. Как уже говорили, Евразийский экономический союз, он был построен на принципах обеспечения 4 уровней свобод. Движение рабочей силы. Следующими этапами это свобода движения услуг, свобода движения капиталов. И как мы уже, Денис Порфирьевич отметил, какие последствия на макроэкономические параметры будут оказаны. И, значит, внутренний валовый продукт и объемы торговли. А бирок Кыргызстан экономика биримдигине мүчө деген эле аты бар экени айтылып келет. Жада калса картошканы дагы экспорттой албай жатканы буга далил десек болот. Азыр картошка боюнча толук өзүн камсыз кылып экспортко чыгам деп атат. Ошондой эле Тажикстан. Жакын арада 3-5 жылдын ичинде булар эт анан сүттү чечебиз деп атат. Ар бир өлкө өзүнүн жарандарын тамак аш боюнча коопсуздугун карайт да. Биринчи коопсуздукту бүтүрүп, андан тышкы мамлекетке чыгарат. Тилекке каршы биз ушул саясатты жакшы үйрөнө албай койдук. Мындай маселелер көтөрүлүп эле депутаттар сындап туура эместигин айтып эле тим болушат. А маселе болсо чечилбеген бойдон калганы элге белгилүү. Экономика министрлиги коопсуз шаарга деген 140 миллион сомду ички иштер министрлигине бөлсө, өзүбүздүн жигиттер эле ишке ашырып коюшат. Тендер өткөрүүнүн кажети жок, деп билдирди бүгүнкү фракция жыйынында Бакыт Төрөбаев. Анын айтымында заманбап технологиялар аркылуу баары жөнөкөй болуп калды. Мисалы үчүн менин үйүмө чакырык басылганда мага телефонума WhatsApp аркылуу сүрөт келет. Ошон үчүн коопсуз шаарды маселеге айлантпастан эле ички иштер министрлигине бөлүп, тапшырма берип, жыйынтыкты талап кылуу керек, деди эл өкүлү. Биздин өзүнүн балдары жасап коет муну балды. МВД аркылуу МВД задача коюш керек. Мына сиз айтып атпайсызбы? Баягы программалык бюджет демчи. Айтып атпайсызбы? Вот ушул задача коюш керек. Мына сага акча, мына сага шарттар жасайсың, 1 жылдын ичинде биз текшеребиз. Болду, бүттү да. Башкы прокурор Өмүрбек Жамшитов Бишкектин Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеевага карата кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жана мыйзамсыз чечим чыгарган деп айыпталууда. Мекеменин маалыматына караганда 2016 жылдын 15 августунда ал ири өлчөмдөгү акчаны өндүрүп алуу тууралуу мыйзамсыз толтурулган арызды канааттандырып, Кытай жаранынын кызыкчылыгын коргоогон чечим чыгарган. Башкы көзөмөл органы ошолдоо арызды жазган Кытайлык жарандын өзүнө карата мурда Кыргызстанда алдамчылык беренеси менен иш козголуп, ал издөөдө жүргөнүн белгилөөдө. Жаркеевага карата козголгон кылмыш иши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке тергөөгө жөнөтүлдү. Эскерте кетсек, быйыл август айында Жаркеева судьялар кеңешинин сунушунун негизинде президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен Свердлов райондук сотунун судьясы кызматынан бошотулган. Келечек 4.0 аталышындагы программасын биринчилерден болуп коомго алып чыккан Замандар саясий партиясы 2020 жылдагы шайлоого катуу даярданып жатканынан кабар берет. Дүйнөлүк бийликте болуш үчүн мезгилден алдыга өтүү программасын иштеп чыккан бул партия башкаларды да өз программалары менен тааныштырууга чакырды. ар
бир саясий партиянын негизги максаты бул бийликке келүү да. Партиянын бийликке келүү менен анын камтыган идеясын, программасын ишке ашыруу. Ал эми эл кайсы партия бийликке келатканын аныкташ керек. Анын кандай программасы экенин тааныш керек. Ошо партиянын программасын, идеясын тандоо менен анан туура партияны шайлаш керек. Азыр 2 жыл калды, биз негизги чакырык кылып атабыз. Саясий партиялар алдын ала программаларын чыгарсын. Мурункудай акчанын же болбосо башка ресурстардын күрөшү эмес, чыныгы идеялардын күрөшү болсун деген чакырык. Алтындын запасы боюнча дүйнөдөгү 10 мамлекеттин катарына киребиз. Сейрек кездешүү металлдар менен 3-чүгө киребиз. Ал эми суунун запасы менен региондо лидербиз. Мен негизи колдойт элем ушу жаңы күчтөр чыгып, жанагы эски 20-30 жылдан бери жүргөн саясатчыларды добуштарды көп алуу аркылуу мындай саясаттан сүрүп чыгарыш керек. Андан башка жолу жок. Биз жаштар отуруп алып эле бизге бийлик бергиле дей берген болбойт. Бийликти аласыңбы, ушинтип партия түз дагы чыгып, шайлоодон жеңип чык дагы өкмөттү өзүң кура, парламентте көпчүлүктү добуштал, ошондо бийликти алган болосуң. Кыргызстандагы көп партиялардан айырмаланып, баягы атаандаштыкка багыт алып, анан адамдык капитал, инновация деген сөздөр камтылган экен да. Бул абдан менин оюм боюнча туура, жакшы, анан өзгөчө биз көңүл бурдурган нерсе бул баягы ички ресурстарга деп, анан эркиндик деген сөз абдан көп өткөн да. Элибиз эзелтен очок от тамызып көнгөн, ошондуктан көмүрсүз кышты элестетүү мүмкүн эмес. Суук түшкөн сайын көмүр базарында кара отундун баасы күндөн күнгө кымбаттап жатат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы көмүрдүн баасы туруктуу болуп, стабилдүүлүк сакталат деп ишендирди. Ушул жылдын аягына чейин элдин баарын ошо көмүргө катышпабыз. Жылга эле баасы боюнча эми бул мамлекеттик ишкана, мисалы Кара Кечеде антимонополия комитети бизге бааны коюп берет. Азыркы күндө мына 1300 сомдон сатылып атат өзүндө. Анан көмүргө барып, жанагы частный машиналар тартып келген баа Бишкек шаарында бүгүнкү күндө 3000-ден 4000-ге чейин. Баа ушу ашып кетсе, кыштын күнү 4500-ге чейин жеткен, андан ашып көтөрүлдү. Бул стабилдүү баа? Кыргызстандын көмүр базары Кара Кечеден, Шарбондон жана Минкуш тараптан келген көмүрлөр менен камсыздалып турат. Биз Бишкек шаарындагы кара алтындын баасы канча болуп жатканын жана кайсы көмүргө болгон талап күчтүү экенин билдик. Основной Кара Кеченин көмүрүн сатабыз. Госкарьердикин сатабыз, Шарбондукун сатабыз. Жалпы ошондон Кара Кеченин көмүрүн сатабыз. Өтүмдүүлүк башталды. Өтүмдүүлүк көп эле өтүп атат. Күнүмсү күндө келет. Көп машина келет. Буга чейин көп эле тонна сатып эле атабыз. И дагы сатабыз. Келген баасынан сатылган баасын айта аласызбы? Мен келген баасын айта албайм, топто сатылган баасы. Сатылган баасы канча? Биз өзүбүз да тартып келебиз да, тияктанча. Сатылган баасы 3500-дөн 3700-гө чейин сатылат. Башка көмүрлөр да келет, Турук деген жерден да келет, анын баасы 5000-ден сатылат. 4800, 4500-дөн да сатылып калышы мүмкүн да. Анын билесиңер дейт, алыскы Атбашыдан, Актабадан келет. Кыргызстандын эле өзүнүн эле местный көмүр. Көмүр базанын кызматкерлери жылдагыга караганда көмүр аз келип жатканын айтышат. Анткени көмүргенин үстүндөгү топуракты тазалоо дагы адам эмгегин жана техниканы талап кылат. Учурда көмүр үстүндөгү катмарларды тазалоо иштери кышка карата кызуу жүрүп жатат. Бирок сатуучулар жана көмүрдү жеткирүүчүлөр учурда кара отунду алгандардын саны аз экенин айтышты. Шаардын болсо новостройларында көп жерлерге газ киргизип койду. Жылдагыдай көмүр өтпөйт. Машина мына морекенде 40-30 водитель отура алса элге жетсе деп, бирок клиенттер аз. Водительдер очередь менен кетет, список жазып койгонбуз, талаштап жок. Клиент 40-30 машина бар.
Очередь істетсе иштеп калдык, жетпесек отурабыз, эккесибизге кайра келип продолжение болот. Кечке күтөсүздөр. Кечке күтөбүз, отурабыз. Азыр канчанчы кезекте турат экенсиз? Очередь канча экен? 13-14 кезекте турат. 13 келгенден кийин анан кетет. Кечке деле келбей калса үйгө кете берет. Суук түшкөнгө чейин ар бир түтүн өздөрүн көмүр менен камсыздаган, алар үчүн натыйжалуу болоорун Кыргыз көмүр ишканасы билдирди. Көмүрдү жамгыр жаабай, жер кургак болуп турган учурда сатып алуу маанилүү. Себеби күн сууктаганда сатып алынган көмүр нымдашып, салмак кошуп, капчыкка дагы зыян алып келиши мүмкүн.